кандай гана бир жакшылык келбесин эң биринчи Аллах Тааланы эстеш керек. Аллах Таала таандыңыз. Альхамдулилля, Аллахтын фазилети менен, Аллахка шүгүр, Аллахтын фазилети менен ушундай нерсе болду. Сага ырыскы келсин, кандайдыр бир жакшылык келген болсун, альхамдулилля, Аллахка шүгүр, Аллахтын фазилети менен ушундай нерселер келет. Аллах Таала берди, Аллах Таала деп. Адам баласы көпчүлүк учурда эгерде бир жакшылык келип бир нерседе кыйын болуп бараткан болсо, дароо аны өзүнө таандык кылып баштайт. Өзүнү кыйын сезип баштайт. Жада калса, субханалла, азыркы учурда эле көп адамдардан көрөсүздөр, ушундай мындай дүнүйөлүк жагынан да иштери ийгиликтүү болуп, жакшы иштерди кылып, иштер жүрүшүп аткан адамдарды карасаңыз, мындай ошолорду дават кылып, ибадат кылып, фарыз намаздарды айтып, ибадатка буйруп чакырсаң, ал нерселерге такыр моюн сунгусу да келбей калган да. Мындай бул нерселер жанагындай карапайым, байкуш адамдар, колунда жок ушул сыяктуу адамдарга дегендей сезимдер келип калгандар. Мага жөн эле бир окуп, Куран окуп дем салып кой же бирдеке кылып кой. Биз деген ушундай анча-мынча эле бир Куран окутуп коюп, ушундай анча-мынча жумага барып коюп турсак жетет дегендей өздөрүнө коюп алышат. Өздөрүнү бир жогорку деңгээлге чыгарып алышкандар бар да. Негизи ал чынында ал байкуш, Аллах Тааланын жакшылыгынан, көптөгөн жакшылыгынан куруп калган адамдар. Ошон үчүн адам баласы көп кетпеш үчүн ар бир жакшылыкты Аллах Таалага таандык кылыш керек.